بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد يا سند يا سمد يا من له المستند اجعل لي فرجا ومخرجا مما أنا فيه واكفني فيه وأعوذ بك بسم الله التامات يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا مان Assalamualaikum, урматтуу мекендештер, Москва жергесиндеги мигранттар, мусулман өртөгандар, эжелер, агалар, инелер, карындаштар, Аллах Таала туткан орозоңуздарды кылган жакшылыктарыңыздарды, орозодогу фиде садакаларыңыздарды, таравих намаздарыңыздарды, кандай эле жакшы дуаларыңыздарды Аллах Таала өзү кабыл кылган болсун. Курманбек Салиш Бакиев уюштурган ушундай чоң бир соғушчулук болгону ифтарлыкка кош келиңиздер барыңыздар. Аллах Таала кабыл кылган болсун. Курманбек Салиш Бакиевдин дагы ушундай ифтарлыктарында жакшылык амалдарын, жакшылык иштерине кабыл болсун. Аллахтын көп сауаптарды жазган болсун. آمين يا الله. الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا تقبل منا هذه التلاوة القرآن مع جميع نقصاناتها. يا الله شلوقان قرآن الكريم صوتنا يا الله Uqamdağı jana okuğandağı soğuklar var, bu şeyler tuğanlar bereçeden gözüge bizden nasıl olgan. Janada ötüp etken ya Allah, keçabatken yergese olan karaşalı okuğun ötüp etken ya kurban bolğandalar Allah'ım toğuluq soğun özün yetkizgen. Ya Allah, müşerle kılınan жақсылықтарына soğukların canı yetkizgen ya Allah. Allah'ın günösünden mağfiret etken günölerin ya Allah, günölerin özün keçirin. Afu kurun ya Allah, sen keçirin biliyorsun, gaffarsın, gafursun. Günölerin toğuluq keçirin, birin akılda geçirsin, uluzaksın ya Allah. Sen bazı bizlere dört turasın, bir turasın, ayıplar, ayıpların yaşadın ya Allah. Erden kıyamet günü şarmanda kulağın, şermende kulağın ya Rabbil Alemin. Doğuları kavuk kılıç Allah. Allah kılıçsan ve dağlarında tırçılık verin, amancılık verin. Arkanda kırsız barak apatların var doğuzunda aman saklavan ya Allah. Bana ötüp etken ya Allah, matımlarının gübülesine sabırlılık verin ya Allah. Tınçılık, bereket verin, eşlerine ilgilik verin ya Rabbil Alemin. Dualarınız kabul kılıç Allah. Dualarınız kabul kılın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve rahmetli Урматтуу агалар, эжелер, азыр ушул бир 15 мүнөттүк, 10 мүнөттүк видео ролик бар. Ошого тамак жегенче көңүлүңүздөрдү бурабыз. Орундуктардан орун алып, видео роликке көңүл бөлсөңүздөр. Өз республикасынын президенттик кызматына киришип жатып, конституцияны жана мыйзамдарды ыйык тутууга жана сактоого, Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого, Кыргыз Республикасынын бардык жарандарын эркиндиги менен укуктарын урматтоого жана камсыз кылууга бүткүл эл ишенип мага жүктөгөн президенттик бийик милдетин ар намустуулук менен талыкпастан аткарууга. Тарыхында татыктуу президент катары элдин жүрөгүндө кала берет. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeshler, hurmatlı konuklar, kutluğunuzdan menen kalmagan oruzlar kabul olsun, Allah razı olsun. Kurmanbek Saliyev'e çok rahmat. Şu yerden tuğanlarına rahmat üçün ulaştırıp, tattırıp etkenlerine çok rahmat. Moskvada ушунча чогулуп отурган кыргыз бир туугандарыбыздын атынан Курманбек Салиевичтин үй бүлөсүнө ыраазычылык билдиребиз. Алтын жерде жатса да
ылайдын алдында қалса дағы алтын екенін білінеді. Бұл кечіңіздермен құрматты қырғыз ел ағайын туғандар. Енді демекчіз, бір неке қайып дейді, бір ұрысқы қайып дейді. Үлгі ұрысқызды бағыңызды ұшы ерге біріктіріп тұрған, ұшында ифтарды қыбатқан Құрманбек Салиевичке жауапшылардың үй білесіне терек разышылық айтамыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпыңыздарды ыйык орозо айыбынан куттуктаймын. Орозоңуздар кабыл болсун. Мына бүгүн ооз ачылып, өзүнүн дасторконун жазып, Москвадагы мекендештерде бир жерге топтоп таан таттырып отурган биздин агабыз Курманбек Салиевич Бакиевке дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ылайым көп жашасын, ден соолукта болсун, бар болсун. Ылайым эле ошол мекенибизге кайтып келип, өзүбүздүн төрүбүздө аксакал болуп, акыл насаатын айтып турган насип кылсын дейли. Урматтуу айымдар, жана мырзалар, мен бир нерсени эскертип кетким келет, эстегим келет. Ошол 2005-жылда бийлик алмашканда кандай өзгөрүүлөр болду эле? Биринчи жумалыгында биздин Жалал Абад шаарыбызда биринчи өзгөрүүлөр бул жаңы курулуштар пайда болду. Бишкек шаарында жаңы курулуштар пайда болду. Ош шаарында жакшы нерселер пайда болду. Бир эле мисалга Камбараттан айтам. Ага чейин мындай ири өлчөмдөгү, ири көлөмдөгү курулуштар болгон эмес. Ошондуктан агабызга ден соолук берсин. Мындан ардагы бир Кудай кааласа жогоруда айтып өткөн агаларыбыздын тилектери кабыл болуп, өзүбүздүн мекенибизде, өзүбүздүн төрүбүздө мынау бийлик үстүндө жүргөн агаларыбызга өзүнүн акыл насааттарын айтып, ошол бир жакшы сөздөрүн айтып турган агабызга насип кылсын. Жалпыңыздарга көңүлдү кеч калабыз. Орозоңуздар кабыл болсун дагы жолу. Уюштуруучуларга дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Москвада кыргыздардын биримдиги бекем болсун. Дайым жакшылыктарда жолугушкан насип кылсын. Ар дайым ишиңиздерге ийгилик. Алла насип кылса, биз дагы мигрант болбостон өзүбүздүн элибизде, жерибизде, ак эмгегибиз менен балдарыбыздын кучагында, ата-энебиздин кучагында жакшынакай болуп жүргөн насип кылсын. Баарыңыздарга рахмат, келген кадамыңыздарга расулуңуздар. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, ушул улуу ороз айларындагы ниет кылып туткан орозоңуздар кабыл болсун. Баардыгыңыздардын үй бүлөңүздөргө бакыт жана ошондой эле аманчылык каалайбыз. Биздин кыргыз элибиздин башына оор иштер түшүп, баткен элибиз кайгырып, оор күндөрдү башынан өткөрүп атканда кыргыз элибиздин улуулугун, биримдиги билинди. Бардык жактан кол сунуп, колдоп, коштоп турушту. Бул дагы болсо биздин кыргыз элибиздин илгертен келе жаткан, бирин-бири эч качан жерге таштабаган, колдоп, коргоп жүргөн улуулугун көрсөттү. Бул үчүн биздин кыргыз элибиздин жардам берген мекендештердин бардыгына таазим кылабыз. Бар болуңуздар, ар дайым ушундай биримдик ынтымакты жоготпогон улуу элдин катары көбөйө берсин. Биздин жигиттерибизге дагы чоң таазим кылабыз. Дагы бир жолу туткан орозоңуздар кабыл болсун. Биздин президентибиз Курманбек Бакиевке дагы чың ден соолук каалайбыз. Урматтуу Курманбек Салиевич, сиз дагы ушу бизге канча президент келип кетсе, ошолордун эң мыктысы, эң алдыңкысы, эң эле кыргыз элин жогору көтөргөн мыкты президенттери деп айтып кете алам. Себеби сиздей президенттер чанда келет. Биз сизди акыйкат жеңип, дагы деле болсо Ала Тоо жергесине келет деген үмүттөбүз. Биз сизге ден соолук каалайбыз. Бала чакаңыз менен аман болуңуз. Ар дайым ушундай жакшынакай элиңизге дасторкон жайып, батасын алып, ушу элибиздин батасын тийип, эртеге кечпей сиздин кыргыз Ала Тоого келишиңизди күтөбүз. Бар болуңуз. Сиздин уул кыздарыңызга дагы ушундай кызмат кылып, элди чакырып дасторкон жайган уул кыздарыңызга дагы өмүр тилейбиз, бактылуу болушун. Ар дайым элдин батасын алып жүрө берсин. Баарыңыздардын орозоңуздар кабыл
Кушбак кечиңиздер менен, урматтуу менин мекендештерим. Биринчиден туткан орозоңуздар кабыл болсун, Кудайым ден соолук берсин, узун өмүр берсин. Мамлекетибиз өнүп өссүн, дүйнөбүз тынч болсун. Бала чакабыз аман эсен болсун, өмүрлөр узун болсун. Мен бүгүн эмнени айткым келет? Биринчиден Курманбек Салиевичке терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Өзүмдүн жана мен менен бирге чогуу келгендер баарыбыздын атынан алардагы өздөрүнүн саламдарын, ыраазычылыктарын айтып коюмду өтүнүштү. Кудайым эки дүйнө жүзүнө жарык кылсын, ал кишинин жалган жалаадан сактасын, ар бир пендесин Алла Таалам. Бизде азыр кандай десек экен, жанагы күн тийген жердин күкүгү, анан жугунду төккөн жердин күчүгү болуп калдык. Аны моюн калыш керек. Эми баарыбыз деп айтпаймын. Бизде өтө көп, айрыкча биздин жаштарыбыз көбүрөөк жалган багытка бурулуп баратат. Булардын баарыны баягы биздин турмушубуздун оорлугунан, акча азгырып атат баарыны. Ойлоп көрсөк, чындыгында Курманбек Салиевичтин убагында мындай жалган жала жабуу же башка бирөөнү чукулоо мисал үчүн болгон эмес. Мындай нерсе биз деле ошол учурларда окуп калдык, чоңоюп калдык ошол учурларда. Бир аз болсо да көрдүк ошол мезгилдерди. Менин балдарым дагы школдо окуп калды ошол учурларда. А бирок мындай чукулоо деген башка нерсе. Азыр биз прям чукулогиянын профессиялары болуп калдык да. Чындыгын айткандачы. Анан мен каалайт элем. Калыс караганды. Азыр айтып келгенде баары бир жүрөгү, көпчүлүк адамдардын жүрөгү согот. Курманбек Салиевичтин таза экенин, аны жөн подстава кылып койгонун баарыбыз эле билебиз. А бирок ошону айтып чыга албайбыз. Эмне себептен айтып чыга албайбыз? Себеби биз коркобуз. Себеби биз 5 тыйын 10 тыйынга сатылабыз бир тарабынан биз коркобуз. Биз эмнеден коркобуз? Азыр көпчүлүгүңүздөр суранып кетиңиздер, мен суранат элем деп. Мен суранбайт элем ал кишинин келишин. Мен талап кыламын. Себеби ал киши кан төккөн жок. Кан төккөндөр таптакыр башкалар. Алар эмне үчүн ушул күнгө чейин жооп бермеди? Биз ошону эмне үчүн талап кыла албадык? Себеби биз коркобуз, баш көтөрө албайбыз. Бирок Аллага чексиз шүгүр, башыбызга кыйын күндөр түшкөндө баарыбыздын башыбыз бириге калып, ошол учурда көтөрүп чыгып кетебиз. А бирок эртесинде кайра башыбызга түшкөн азаптарды унутуп калабыз дагы, кайра эле баягы ырыбызга ырдай беребиз. Ошон үчүн мен айтар элем, мен каалар элем, мейли мага десе эртең Фейсбуктардан кете сүрөтүм. Бакиевди колдойт экен, Бакиевчи экен. Мен Бакиевчи да эмесмин, башкача да эмесмин. Мен кыргызстанчымын. Чындык кайсы тарапта болсо, мен чындык тарапты колдой беремин. Менин душманым болсо да чындыкты айткан болсо, мен колдоп чыгамын. Ошон үчүн мен Курманбек Салиевичтин келишин суранбаймын. Мен талап кыламын дагы бир ирет. Ал кишиде таптакыр күнөө жок. Кутман кечиңиздер менен урматтуу бүгүнкү орозо айынын улуу күнүндө бардыгыбызды ушинтип чогултуп, бириктирип, ооз ачырып отурган Курманбек Салиевичке абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошону менен бирге жогорудагы аябай жакшы сөздөр айтылып кетти. Сөздү көбөйтпөстөн азыраак сүйлөйлүк. Эмне дейбиз эми? Биз деле ушул мен ушу менен 3-чү жолу катышып отурам. Курманбек Салиевичтин ооз ачар аземине жыл сайын ушинтип Кудайдан тилеп, кыргыз элине дагы эле болсо дагы кыргыз элинин батасын алып, кыргыз элине тилеги ак, ошо кыргыз элим деп каякта өрдөктүн өзү чөлдө болсо дагы эки көзү көлдө болуп, кыргыз элин эч качан унутпастан мынантип улуу ороз айында ооз ачырып отурат. Ушул ороз айында канчалаган адамдар бата кылып отурат. Ушул батасы ушу Курманбек Салиевичтин өз үйүнө, бала чакаларына, ошондой эле тууган уруктарына, жалпы Бакиевтерге ушу Аллах Таала ушу жакшы тилектердин баардыгын насип этсин. Биз эми айтар элек, Курманбек Салиевичтин кылган иштери эч качан биз жаман деп айтпайбыз. Ошол учурда биз деле мугалим болуп иштеп жүрдүк. Айлык акыбызды өз убагында алчу болчумуз. Ар бир айдын этегинде айлык майналарыбызды өз убагында алчу элек. Бирден 4кө чейин окуучуларга ысык тамак берип, жатаканалар менен жаттырып, ошол жерде окутчу элек. Ошол күндөр гана. Азыр эч качан ошол жакшы адамдардын кылган эмгектерин биз унутпашыбыз керек. Айрыкча пенсионерлерчи өз убагында пенсиясын алып алып кандай сонун заман болгон. Бардык эле адамдар кеткенден кийин жаман деп, анан кийин бул жакшы болчун дегенден алыспыз. Бул адамдардын да жакшы эмгектери бизге калды. Биз
унутпайбыз. Ошон үчүн алыста жүрсө дагы оорубай, сыркабай, ден соолугу чың болуп, өз элине, өз жерине ушул тез арада ичинде биздин кыргыз элибиз өзүнүн жерине ушул Бакиев өзүнүн кыргыз элине кайтып келүүсүн ушу Аллахтан суранар элек. Бизден Москва шаарында жашап жаткан, эмгектенип жаткан жалпы кыргыз журтчулугу бардыгыңыздарга ийгилик. Бүгүнкү кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Сиздерге бир айта турган нерсе ушул. Бүгүн биздин бардык кыргыздардын башын бириктирип, биздин экс-президентибиз Курманбек Салиевич ушундай бардыгыбыз башыктырыбыз битип турат. Бул кишиге айта турган сөз көп. Интернет чыккандан бери бардыгыбыз жакшылыкты, жамандыкты айтып атабыз. Баарыбыз жазуучу болдук, баарыбыз акын болдук, баарыбыз саясатчы болдук. Бирок бул кишинин кылганын ушул кезге чейинки кылган бир дагы президент кыла элек. Бул кишинин жакшылыгын биздин жаш баладан кары адамдарыбызга чейин көрдү да. Башка бул кишиге жакшы сөзүбүздүн бардыгын кылып ушул биз Лукашенко жолуп боло албадык. Лукашенко өзүнүн койнуна батырып, чоң Белоруссияда Бакиевди кармап турат. Биз Лукашенкодай намысыбыз жок болуп, биз ушул Курманбек Салиевичти Кыргызстанга алып келе албай атабыз. Биздин талабыбыз азыркы бийликтен, Садыр Нуркожоевичтен талабыбыз, суранычыбыз Курманбек Салиевичти жок дегенге советник кылбасаңыз дагы биздин кыргыз элинин ала тоонун бооруна кысып коюшуңузду биз көптөн көп суранабыз. Бардыгыңыздарга ийгилик, көп сөз эми бардыгыбыз айтып атабыз. Көп сөз ушул кишиге каалайбыз. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Жалпыңыздарга жакшылык каалайм. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор. Кармаган орозоңуздар кабыл болуп, кылган ибадаттарыңыздар кабыл болсун. Мына бүгүн орозого ооз ачканы баарыбызды жүз көрүштүрүп отурган Курманбек Салиевичке терең ыраазычылык билдирем. Азыр Кудайымдын кулагы сүйүнсө, Москвада бири-бирибизди чакырып ооз ачары кылганга кудуретибиз жетип калган. Бирок бүгүнкү ооз ачарга келип алтындай убактыңыздарды бөлүп отурасыздар. Анткени себеби биз кимди баалап атабыз? Ушу Салиевичти, Бакиевди баалап атабыз. Анын кылган ишин, аткарган жумушун барктап, сыйлап келип отурасыздар деп ойлойм. Бакиев Кыргызстанда кандай иштеген, достойно иштеген, бардык ушу кылган жумуштары элге жетпей калганына жана тиже айтмакчы, интернеттин аздыгынан, байланыштын жоктугунан, ушу эң жөнөкөй даанышмандыгы экономиканы канча өнүктүрүп, канча жогору деңгээлге жеткирген деген ушу бардык кыргыз туугандарыбызга жеткиришибиз керек. Менин да колдорум ушу Бакиев өз ата мекенине барып, өз жергесине барып жайгашканын каалайт элем. Бирок ушул жерде отуруп бир өкүнүчтүү ой пайда болду. Неге жыл сайын ооз ачырат? Жыл сайын биз бир күндө гана эстейт экенбиз. Неге колдобойбуз? Неге талап кылбайбыз башка күнү? Биз бир күн ооз ачарга келгенде гана колдойбузбу? Болду, ушу менен калды. Жыл сайын ооз ачырганы мен бүгүн гана келип отурам. Бирок неге 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 6 жыл өттү? Ушул сунуш калып кетип атыптырбы? Неге колдобойбуз? Биздин жаштар билеби ушу экономика өскөнүн ошо мезгилде. Көтөрүлгөнүн билеби, билбейт деп окшойбуз. Жеткириш керек ушуну. Ушунчалык өкүнүчтүү ой пайда болду. Бүгүн унутпастан, эртең дагы эстейличи. Алла таалам бардык кыргыз элимин ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө аманчылык, ден соолук берсин. Кыргыз жерибизде тынчылык болсун. Рахмат. Азыр ушул жерге чакыра турган мырза ушул кечени уюштуруп, ушул кечеге себепчи болгон Бакиевтердин бир мүчөсү турат. Асылбек мырза сөзгө келип койсоңуз, урматтуу мекендештер, Асылбек Жанышевичти сөзгө чакырам. Келиңиз, чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, туугандар, жердештер. Биринчиден ушул сиздерге Курманбек Салиевич атынан чоң салам. Сиздерди жана туугандарды, үй бүлөңүздөрдү куттуктап кетти. Ушул ыйык Рамазан айыңыздар менен сиздерге жана үй бүлөңүздөргө ден соолук каалап, күн жаштыктарды каалап тиледи. Мен болсо мына кечээ эле Екатеринбург шаарынан келдим. Ал жактан биз деле мындай ал жактагы жердештер топтоп, алар менен сүйлөшүп,
Алардын деле көп айтылган сөздөр бар болду, көп сөздөр айтышты. Алар бүт бар нерсе анан кийин силерге мына бүгүн айткан сөздөрүңөрдү жеткизип барам. Чоң рахмат дагы бир жолу келгениңиздер үчүн. Ошол Рамазан айыңыздар менен дагы бир жолу чоң рахмат. Рахмат. Масарбы кыргыз элим, бүгүн ушунча аз биринчи угуп отурам. Ушу 6 жылдан бери Курманбек Салиевич ошол ачып атат деп. Бирок бүгүн мен биринчи жолу келип отурам. Мен Таластан болом. Ошол 2005-жылы Бакиев президент болгондо биз ошол Акаевди кетиргенде биз ошол жерде Бишкектин чоң несинде ошол жерде болгонбуз. Бирок ошондон кийин эле 2005-жылы ушул Москва шаарына үй бүлөм менен баягы кыйынчылык болгондон кийин ушул жакка келип, 16 жылдан бери ушул Москва шаарында иштеп жүрөбүз. Бирок мен Курманбек Салиевичтин кандай болуп иштегенин билбейм, бирок бир гана мен ага ыраазычылык бергим келет. Анткени менин өзүм бир тууган иним Свердловский УВДда иштеп жүрүп, милиция болчу, кайтыш болуп кетти да. Ошол баласы, келинчеги 3 баласы менен калды. Аялын боюнда болчу, 3-чүсү эркек. Ошондо аябай кайгырып кайтыш болгон иниме кайгырып жүргөм, бирок Москвада иштеп жүргөндө ошол милициялар катайын үй салдырып, ошол инимдин келинчегине үй бергенде мен ушул Москва шаарында болуп аябай ыраазы болгом да. Ошондо азыр жактан бери аялдар айтып атат, мектепте ушундай балдарга бесплатно тамак берчи депчи. Бирок көрбөзөмдү азыр угуп аябай ыраазы болуп атам. Мен ошол эле бир эле самый ушул ыраазычылыгым өлүп калган инимдин келинчеги үйлүү болуп кеткенине ушул Курманбек Салиевичтин аябай эмгеги чоң деп ойлойм да. Ошон үчүн конечно, кайсы жакта жүрбөсө дагы биздин Акаев болобу, жана Бакиев болобу, баары өзүбүздүн кыргыз жерибизге барып, все равно каякта жүрсөк эле биздин жүрөгүбүз Кыргызстан деп согот да. Москвада иштеп жүрсөк дагы Кыргызстан деп согот. Ушул жерде отургандагыбыздын баарыбыз эле кыргыз. Мына кечээ деле Баткен областында болгон окуяда биздин таластыктарда жөн болгон жок. Баарыбыз все равно бир муштунга дегенде болгон канча бир 500 болобу, 100 болобу, 1000 болобу, канча деген биздин жердештерибиз акча чогултуп которушту да. Ошон үчүн баарыбыз бирдиктүү болсок, күч бирдикте болсо. Мен ошону айтмакчымын. Баарыңарга орозуңар бүгүнкү орозуңар кабыл болсун. Hoş geldinizler. 12 aydan sultanı болгон Рамазан айыңыздар менен жана ушундай эле кылган ниет амал парызыңыздар, орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүнкү кечебизди баштоонун алдында баарыңыздардан уруксат сурап, бүгүнкү ифтарлыкка багыштап, жана ушундай эле Кыргызстаныбызда бүгүнкү күнгө болуп өткөн кырдаалдан каза тапкан момун мусулман бир туугандарыбызга Куран багыштоо үчүн атайын кабыл ажы дайымыбыз Куран түшүрмөкчү. Elhamdülillahi'llezî anzala alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehu iwecâ. Ve immen liyunzira ba'sen şedîden min ledunhu ve beşşirel mu'minînellezîne ya'melûnes-sâlihâti enne lehum ecran hasenâ. Assalamu alaikum. Ала тоолук бир туугандарым, сиздерди көрүп турганым аябай мен кубанычтамын. Азыр ооз ачарга бир жарым саат калганда Курманбек Салиевич менен сүйлөштүм. Баардыгыңыздарга салам айтты. Ала тоодо болгон кайгылуу окуя ал кишинин дагы жүрөгүнөн өттү. Каза болгон бир туугандарыбыздарга, шахид кеткен туугандарыбызга, туугандарына сабыр тилейбиз. Жаткан жайы жаннаттан болсун. Азыр ооруп жаткан бир туугандарыбыз Батыр Аксакаев кетип, мекенибизди коргосун дагы. Сиздерде бир туугандарыбыз барына биз шүгүр кылабыз. Сиздерге салам айтты. Тапканыңыздарга жаратканыбыз береке берсин. Кыргызстанда жакшылыкта жолукканды буйрусун. Орозоңуздар кабыл болсун.
Olsun Allah Taala tutkan orozunuzlardı öz meylimine alıp, öz rayımına alıp orozunuzlardı kabul kılgan olsun. Emne niyet tilek maksat kılsanızlar, maksatınızlarda orundatkan olsun. Hazır tuğanlar ata babalarımızga, ötken ketken ata babalarımızga jana ошол эле кечеги Баткен окуясында şehit ketken bir tuğanlarımızga Kur'an okup бүгүнкү кечибизди баштайбыз. Андыктан биздин молда агаларыбыз, дабыл агаларыбызга, Курбан агабызга микрофон беребиз. Келген Бакиев Курманбек Салиевич, Кыргыз Республикасынын президент кызматына киришип жатып, Конституцияны жана мыйзамдарды ыйык тутуп. Бисмиллахиррахманиррахим. Ушул оозу ачып, оозу тутуп аткан ушул билдирген насип бекитилген Allah'ımızda mahvolur olsun. İkinci, ben şu İstanbul'da atan Kurmanbek Saliyevich Bakiyev ağabeyimizda ilgiler talep ederler. Şu kişiler olan insanlarına daim soğuklarını tapsın. Elmenen, Türkmenen bilgi yürüversin. Hurmatlı cemaat, şu kızı orası gündüzde tutulsun. Bu Müslüman ellerinin bayramı hakkında sepetmişiz. Şöyle şu alış sepet, yerinden alış sepet, Irak'ın Sibir'de yürüyen, Rusya'nın başka şehirlerinde yürüyen Kırgız saraylarına şimdi Borozo günleri vardı. Rusya'nın çok şehirlerinde insanlık ötközü Kurmanbek Saliyevich'e anın bir tuğanlarına şu ötközü insan İptallıktın soğuklarını versin. Kurmanbek Saliyevich'ten anın tuğanlarının balları, özlüğünün vardığı en solukta olup, takşı kalıp, dilekleri kavumlu olup, bazı жақшылықтарды қалаймыз. Үшін италықтың соғықты дейсін. Біз Қырғыз елі, ішінде Қырғыз елі, біз Құрманбек Салиевичті өзіміздің ішінде ақиқат президенті қатары білеміз, және бағыттаймыз. Үш уақыт шейін біздің қайсы жерде жүрсе де, дүйненің қайсы бұрышында жүрсе де біздің жүрегіміздегі президент болып қала береді. Себеп дегенде 90-шы жылдардағы Қырғыздардың біздің абдан қиналған уақытымызда Kurmanbek Saliyevich'e ben bilgenlerden mına Kırgızistan'da Bişkek'te, Salavat'ta, Oş'ta Karapay'ın yerlerine Muncu, Mayıklar'a etaj üyelerini kurup memleketin eserine bir tane Kurmanbek Saliyevich oldu. Oşalar biz öz gözümüzden görüp köy olmamız. Oşalar hazır Bişkek'te yaşamadı. Evlileri artist olmadı. Göçerli olan duruştan oşalar var. Andasılarına kıyımsı vakit nan tapay kalan vakitler olmadı. Buyur gelgizde, ötüre gelgizde Rusya. Mekteplerge, mektep tamak verilmişti. Bunu birinci kim gelgizde? Bizim Kurmanbek Saliyevich gelgizde. Kırgız'ın taşları, onları gelecekte kıyınalmasın, okusun. Yok degen dostu, okat üçün gelip mektepte kızı gelişsin degen maksatla üçün. Isık tamaklarını uyuşturup birinci şu Kırgızistan'da, Rusya'dan da birinci şu, ısıngı boyunca birinci Kırgızistan'da Kurmanbek Saliyevich uyuşturup. Kıskan öğretim içinde 3 yıl aralığında kambarada kesin buluştu. Ben Bişkek'te жүргенде yerде tangalaştı. Büyük dünyanın halkı kıskan öğretim geçti. Biznesi evleri yok. Altınları zapas kelimeleri yok. Bütçenin açık. Kırgız memleketi, kaydık memleketi. Uşul vakit tangalaştı. Başka memleketlerde Svetçe başka jaktan köz karanlık olmasın da kamlara katıldı. Değişen ansızları, katta, boş, dolabak, keslerin, proyektlerin birinci kim düzgün? Birinci Kurmanbek Saliyevich düzgün. Andan sırtları temiz olun proyektler. Andan sırtları bana bölmeden Bişkek'te bir ettiğin antenin tuvacı olun proyektlerin kim düzgün? Kurmanbek Saliyevich düzgün.
Biz Kurmanbek Saliyevich әрдайым Кыргыздын чыныгы артууру катары сезебиз жана бактайбыз. Ошондой эле баардык жамаат сиздердин ушул кырмаган оразаңыздар кабыл болсун. Ушул оразаны интервьюде турган Kurmanbek Saliyevичке ошонун туугандарына Кудай тынччылык берсин, денсаулык берсин. Ошондой эле баардык алыс жерде жүргөн биздин кыргыз жарандарыбыз өзүнүн эл журттун аман-эсен каалаган убакта барып келе турган күндөргө Кудай талап жеткизип дуа кылып койгон гана оймин. Жакшылык берсин ушу элдерибиз тарата жүргөндөрүбүз айрына элдин журтуна кенен келип кенен кирип чыгып тура турган болсун. Assalamu alaikum, hurmatlı Novosibirsk şehrinde yaşap, emekten жатқан erdişler, mekendişler, bardığınızlardan mandığı geçinizler benim. Buna ulu oruz ayında bardığınızlarda şu ulu oruz ayında tutkan oruzumuzda ne zaman niyetinizler, duamızlar, bardığın Allah kalan kabul olsun. Bardığınızlar şu ulu oruz ayında денсаулықта болыңыздар, үй-бүлеңіздермен бақытты болыңыздар, дайыма жақсылық үстінде жүріңіздер. Кіміміз қайсы жерде жүрбейлі, şu birbirimizді сыйлашып, hurmatlашып, şu ынтымақта болалım. Kurmanbek Saliyevich үшін айтып тұрған болсақ, Тындырда бұл шығып нәрселер айтты, мен политик емеспін, бірақ Kurmanbek Saliyevich шындығында жүрегінде иманы бар инсан екен. Мына өзінің алыста жүрсе дағы şu kardeşlerimde ben bildiğimde de ikinci yolumdan Novosibirsk şehrinde şunday görüp yatar. Bu da argin koldan gelerek bunu hazır 2-3 adamın başını biriktirişteyim. Şu Kurmanbek Saliyevich'e kolda var altından farkı çok degende şu oğlanda farkı yaptız. Kurmanbek Saliyevich'in üy bölesinde şu farkı kalay kalay жақсы ақпарат қанылықты сүрсін, үйбілесіменен дайыма денсаулықта болсын. Азыр бұлда айтып кеткенде Қырғызстанның коридоры ашық, қайсы уақытта келсе барымыз шықша жайып қозы боламыз. Рахмат жоқ. Құрметті тұрғындар, есіңіздер жарық, оразыңыздар қабыл болсын. Ошонымен бірге елімізде дайым аманшылық, елімізде бейбітсіз болсын. Мен өзім Союз жылынан бері Россияда жашап жатырмын. 30 жылдан ашты. Бірақ ушул Kurmanbek Saliyevичтің дайыма еңбегіне ушуга чейин ел багып келатат. Kurmanbek Saliyevичтің үй içine чың денсаулық, өзіне чың денсаулық. Біз мындай барлық елде қырғыздар көпшілігі ошол кишини өзүбүздүн Кыргызстанга кайтып келишин күтөбүз. Дайыма денсаулыкта, саламаттыкта жүрсүн. Ошол кишинин ушундай элибизге чай берип атканы үчүн чоң рахмат. Урматтуу кыргыз элим, саламатсыздарбы баарыңыздардан туткан оразаңыздар кабыл болсун, ойлогон тилектериңиздер максатыңыздар ишке ашсын. Мен кыска гана айткым келет. Ушул Kurmanbek Saliyevich мен өзүнүн жеке көз карашым. Ушул кишини мен кыргыз элинин уулу катары, кыргыз элинин ата-уулу катары, Кыргызстандын ушул бир жетекчиси катары жогорку деңгээлде баалап келгенин дагы деле баалайм. Ушул кишини мен бир китебин жазды чет элде жүрүп. Моя боль, моя любовь, мой Кыргызстан. Ушул кишинин китебин мен чын айтсам издеп жүрөм, таппай жүрөм. Мен ойлойм, ушул китепте, ушул эки сөздө ушул кишинин Кыргызстанга болгон сүйүүсү чагылтылды деп ойлойм. Бирок өзүм окуй элекмин ушул кишини. Мен айта турган нерсем, бирден бир ушул Кыргызстанда жүрөгү соккон кишилердин бири деп ойлойм. Ушул келген кишилердин баардыгы Кыргызстан бул кыргыз эли, Кыргызстан дегенде бир кыргыз деп түшүнөбүз. Ушул элдин баардыгы ушул кишини сыйлаган үчүн келип отурат деп атам. Ушул кишини
آمين الحمد لله الذي أتمنا وسقنا وجعلنا من المسلمين جزاك الله خيرا كثيرا كثيرا يا رب الله бардығымыз Аллахтан еңбілі иман сақтауы берсін әрқандай апатсыз ауыр вирустардан Алла сақтаған болсын. Еліміз жұртымыз Қырғызстанымыз тыныш болсын. Бүгінгі оқылымнан хатым Құрандарды, бүгінгі ифтарлықтарды айтылған жақсы дуа қалау тілектерді Алла Тағала қабыл еткен болсын. Рахмет. Dostlardı söyündürüp Ramazan geldi Ramazan. Dostlardı söyündürüp Ramazan geldi Ramazan. Birlikte tutup caranlar, köp okusun Kur'anlar, işendirsin şeytanlar. Ramazan geldi Ramazan, işendirsin şeytanlar. Ramazan geldi Ramazan. Sıra ayı emes bu, imanına sebepli. Rahmat ayı beni bu, Ramazan geldi Ramazan. Rahmat ayı beni bu, Ramazan geldi Ramazan. Mübarek olsun Ramazan, kutlu olsun Ramazan bizge. Bayram bayram mutluzlar, Ramazan geldi Ramazan. Bayram bayram mutluzlar, Ramazan geldi Ramazan. Mübarek olsun Ramazan sizge, kutlu olsun Ramazan bizge. Bayram bayram mutluzlar, Ramazan geldi Ramazan. Bayram bayram mutluzlar, Ramazan geldi Ramazan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum урматтуу жердештер, урматтуу агалар, эжелер, бүгүн аралашып келип бүгүн осы жашага келип отурабыз. Тамагыңыздар таттуу болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Өзгөчө бүгүн озачарлыкты баарыбызды башыбызды бирге чогултуруп быйыл 6 жылдын 100 болуп атат. Курманбек Сабирович Бакиев бүгүн 6 жылын кыргыз элибизге бүтүн жерде жүргөн мекендештерибизге колдошчулук кылып быйыл 6 жыл болуп баарыбызды чогултуп отурган кезде дагы жолу орозоңуздар кабыл болсун. Быйыл мына жакында эле баарыбызга белгилүү болгондой эле Кыргызстанда Баткенде өзгөчө мекендештерибиз жакында баарыбызга мына бир киши аза өтүү күнү болду. Ошого карата бул жерде биз нишан майданын санабыз. Ошо биздин баткендик жердештерибизге бүгүнкү кечени ошол Кур'ан окутуу менен баштайлы деп. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا. Ana şu Batkendagi, ana şu eli şerin korkoymun degen, ana şunda çüröktü, gerçeki ballarımız, ülkelerimiz, ana şunda kişineke gödak, gece kişineke gödak ballar ötüp etti. Allah subhanahu wa ta'ala bulardın makanın, araturgan ordun cennette almasın. Allah subhanahu wa ta'ala şulardan bir bendeçilikte kılgan günahları bağlanmasın. Allah subhanahu wa ta'ala özü mahfirat bağlanmasın. Gafurur Rahim. Allah keçirimdü, Allah meyirimdü zattır. Meyirimdülüğü menen Allah subhanahu wa ta'ala afu bağlanmasın, keçirgen olsun. Anasını ötüp ketkenlerden iyi bilesine, ata enelerine, yakınkı tuğanlarına sabır, kanaat bergen olsun. Allah subhanahu wa ta'ala şular ayam amandulukta olsun, tınçlıkta kalan olsun. Allahümme salli ala Muhammedin fil evvelin ve salli ala Muhammedin fil ahirin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve enzilhil maq'adan mukarraba indeke yevmel kıyame bi rahmetke ya erhamer rahimin. Hurmatlı Kırgızstanlıklar, hurmatlı mühimmanlar, barçаңыздарды туткан орозоңар кабыл болсун. Дайыма денсаулыкта, ишиңерде ийгилик, Кыргызстаныбызда, Россияда бардык жер жүзүндө тынчтык болсун. Ишиңерде ийгилик каалайм.
Мына жылда бізден Құрманбек Салиевич өкілдерін жөнөтіп, Әсілбек мен Асқат құш келіпсіңер ектірім ұшарына енелерім. Құрманбек Салиевичтің атынан келді, жылда мынандай оғыз ашты беріп отады. Россияның көп шағыларында. Құрманбек Салиевич, біз мына Екатеринбург шағынан сізге ысық салам айтауыз. Дайыма чын денсаулықта болыңыз, ішіңізде игілік. Бірақ сізді біз білеміз, 2008 жылы келгенде Екатеринбург шағында шосто бар жоқ бізден ұшыл Екатеринбургта іштеген жашаған қырғызстандықтар біледі сіздің салымыңызды. Сіз бірақ тарап көрсетеді уаға келгенде. Ошон үчүн мына Екатеринбургтагы кыргыздардын атынан, кыргызстандыктардын атынан сизге ишиңизге ийгилик, чын денсаулык. Ошондой алыста жүрсөк дагы Россиядагы ушу биздин жерлештерге ооздоштук кылып берип атасыз. Сизге чоң рахмат айтабыз. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү баарыңыздардын орозо күнүңүздөр менен 12 айдын султаны болгон ороз айыңыздар дайыма жакшы болсун. Кийинки жылга чейин баарыңыздар аман болуңуздар. Мынакей бүгүн азыр өзүбүздүн ажообуздун Құрманбек Салиевичтин ушул жерде элин ойлоп кыргызстандыктарга 6 жылдан бери ооз ачыштуу кылып берип келип атат. Бир эле Екатеринбург шаарында эмес, бул бардык Россиядагы шаарларда берип келип атат. Биздин айтарыбыз ушул Екатеринбург шаарындагы, Свердловск областындагы аксакалдардын атынан, жаштардын атынан салам айтабыз. Бул деген кыргыз кайсы убак болбосун, баягы ат айланып казыгын табат дегендей бардык эле нерсе, ушул бардык ушул жерде отургандардын бардыгы эптеп, тыйын таап, жакшы жашоого умтулуп, бардыгыбыз эле кете турган жерибиз Кыргызстан. Так, мен теге мен айтып кетем. Мына өзүңүз да көрдүңүздөр азыр мынакей. Құрманбек Салиевичтин убагында билесиздер, 3 класска чейинки окуучулар тамак жеп, мектепке барышып, жыртылбаган жакшы китептерин ала башташкан, ошондо билесиздер. Врачтар, мугалимдер айлыктарын жакшы алышып атты ошол убакта. Дагы айтарым, ошондон кийин азыр бир аз токтолуп кеткенге туура келип атат. Себеби баягы атын айтсаң тузу сүйүнүптөр деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Бул жакта шос болуп, бардык президенттер менен ушул жерде жолугушуу болгондо, биз как раз Құрманбек Салиевич ушул жерден Кольцоводон бардыгыбыз ушул Урал округу боюнча диаспоралар узатып аттык. Ошондо ушул жердеги студенттерге 4 кызга 3 эркек балага студентке да өзүнүн жанынан мен да студент болгондо $300 карматып, студенттер уялып албаганда айткан: "Жок, мен дагы студент болгом. Мен силерге берип аткандан кийин силер дагы кыргызга үлгү болуп отурган адамдардан болгула" деп туруп, ошондо берген эле да. Ошону менен бирге ошол берип атканда биз дагы ошол жердеги өзүнүн атынан саат берди бизге. Мынакей ошол саат менин колумда турат. Баягы ар бир чык деп соккон жүрөктөй. Дайыма мен да ойлойм, ушул жерде отурган кыргыздардын бардыгы Кыргызстанда ойлосо керек деп ойлойм да. Айтарым, баарыңарга денсаулык, аманчылык болсун. Просто көп сүйлөбөйм. Мына тарабай кете турган аксакалдар бар. Бүгүн мынакей Баткенде өтүп кеткен биздин жоокерлерге, ошол жактагыларга бардыгына дуа кылдык. Ошолордун жаткан жери жай болсун. Кыргыз дайыма кыйынчылыкта биригет да. Баягы бир билек, бир тилек болуп, бир туудун түбүндөгече биригип, мына бүгүн Баткендеги кандай кыйынчылыктар болбосун, ушул жердеги отурган кыргызстандыктар биз 1 миллион 700 акча жөнөттүк, билесиздер, туурабы? Мен муну эмне үчүн айтып кетип атам? Себеби биз ушундай нерселерди айтышыбыз керек экен да, кээде айтат айтпагыла депчи. Баягы атын айтсаң кутузу сүйүнөт дегенде. Ансыгарында айтарым, дагы бир жолу Құрманбек Салиевичке, тегине кыргыз элине салам жолдойбуз ушул Свердловск областынан. Айтарым, баягы Митпот кәме Құрманбек Салиевичти действительно азыр ушундай моментте алып барып, ошол жакта советін айтып, ошол жакта ишин тажрыйбасын көрүп, Кыргызстанды көтөрүүгө жардам кылса болот эле да. Дагы эмне айтам? Баягы курут берсе куру калба деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Бир эле ошону эмес, бул жерде Аскар Акаев бар, билесиздер, ал кишини дагы алып барып, ошол жака ушундай моментте тажрыйбасын алып, ошолорду көтөрүшүбүз керек да. Себеби ар бир кыргыздын сөөгү Кыргызстанга коюлган, бул жакшы нерсе да. Так ушу айтарым, бардыгыңыздарга аманчылык, жакшылыктар болсун. Кийинки жылга чейин аман болойлу. Ассаламу алейкум.
урматтуу жердештер, мекендештер, кушубак кечиңиздер менен туткан орозоңор кабыл болсун, Алыстан ат арытып, жер карытып, ошол жака бизге биздин кабарыбызды алып, ифтарчылык коюлду деп аткан ошол жигиттерди жөнөткөн биринчиден Курманбек Салиевичке, ушул жердеги жааматтын атынан, ушул жерде жергиликтүүлөрдүн атынан, ушул жерден келген кыргызстандыктардын атынан ыраазычылыкты билдиребиз. Бизден барганда жакшы саламдарды айтыңыздар. Үй бүлөсү менен, бала бакырасы менен, бир туугандар менен аман эсен болсун, кай жерде жүрсө. Силер дагы ошолордун атынан келип аткандан кийин силерге дагы кай жерде жүрсөңөр Аллах Таалам жолуңарды дайым ачык кылсын. Биз эми сыртта жүргөндөн кийин баарыбыздын оюбуз, тилегибиз Кыргызстан, ошо кыргыз элибиз, Кыргызстаныбыз, кыргыз мамлекетибиз алдыңкы мамлекеттерден болуп, жакшы жетишкен мамлекеттерден болуп, ушул биздин жердештер дайым Кыргызстанга барганда, жакшылыктарга, тойлорго баргандай болсун. Баарыңардын үй бүлөңөргө жакшы бакубат жашоо, баарыңарга ден соолук, бул ушул ыйык ороз айында бардык ойлогон оюңарга, тилеген тилегиңерге жете коюңар. Рахмат. Assalamu alaikum, урматтуу кечеңер менен, урматтуу мекендештер, урматтуу өлкөлөр, достор, карындаштар. Мына бүгүн Кудайдын куттуу күндө отурабыз, ифтарлыкта отурабыз. Ошол баарыбыздын ушул күндөрү Кудайдан тилеген тилегибиз, окуган дуаларыбыз баары кабыл болсун. Биринчиден жерибизде тынчылык болсун. Жерибизде тынчылык болсун, элибизде дайым токчулук болсун. Болгон азыркы жаман окуялар экинчи кайталанбасын. Сыртта миңдеген, жүз миңдеген мекендештер жүрөбүз. Баарыңыздарды Кудайым колдосун, ким кайерде жүрбөсүн. Баарыңардын кылган иштериңерге, рызкыңарга, баарыңарга, баарысына Кудайым берекесин берсин, баары жакшылыкка буйрсун. Баарыбыздын башыбыз жакшылыкка бириксин. Менин айтарым, мына 6-чы жолу Курманбек Салиевич өздөрүнүн үй бүлөсүнөн, туугандардын атынан ифтарлык кылдырып атат. Курманбек Салиевичтин дагы туугандарынын кандай ой тилектери менен, кандай ниеттер менен ифтарлык кылдырса, ошолордун баары кабыл болсун. Биз азыр оор кырдаалда 30 жылдан кийин өлкөбүз оор кырдаалга келип турганда өлгөндүн үстүнө көмгөн болуп мына кечеги окуя болду. Туурабы? Бирок биздин бийлик өтө акылдуулук кылып, өтө эстүүлүк кылып, аскер күчтөрүнө ок атууга уруксат бербестен, биздин чегара күчү менен гана колунан келишинче кармап, ошол ситуацияда башка бир тууган кошулаш өлкөлөрдүн киригишүүсү менен ушул согуш токтоду. Ошондуктан биздин мындан ары биздин эң максатыбыз биз биримдикте болуп, алыс жакында болсок дагы биз жүрөгүбүз Кыргызстанда, алыс жердегилер баарыбыз биримдикте болуп, Кыргызстанда эл биримдикте болуп, бөлүнбөстөн, саясатчылардын тарапташтары болуп бөлүнбөстөн, партиянын фанаттары болуп бөлүнбөстөн, биз бир муштумда элдик бийликтин астында, Садыр Нуркожоевич баш болгон элдик бийликтин астында, Кыргызстандын желегинин астында бир желегибиз бар. Ошол желектин астында баарыбыз бир болушубуз керек. Кыргызстаныбыздын өнүгүү өсүшүнө салым кошушубуз керек. Кечеги биздин жамаат кылган иш ошол дагы ушул биздин ниетибиздин ишке ашышынын бир белгиси болду. Урматтуу жердештер, мына өзүңөр билесиңер, Рамазан айында душман болсо дагы мусулмандар бири-бири менен кечиришип, бири-бири менен достошуп, кастыгын унутуп, бири-бирин кечирет экен. Курманбек Салиевич бир туугандары менен ошол кезде эмне себептен Кыргызстандан чыгып кеткенин сиздер жакшы билесиңер. Кан төгүлбөсүн, эл эки тарап болуп кагылышып кетпесин, фанаттардын артынан карапайым эл жабыр тарткасын деп чыгып кеткен. Аны баарыбыз жакшы билебиз. Эми мына азыркы бийлик Ош окуяларын териштиргенде эмне себептен Ош окуясы чыкты, эмне себептен Курманбек Салиевичтер чыгып кетти.
ошонун баары аныкталат. Ага чейин биз сабыр кылып турайлы. Биз саясатчы эмеспиз. Биз саясатка аралашпайлы, саясатчы профессионалдарга акыл үйрөтпөйлү бияктан туруп. Биз аларды толку элдик бийликти колдойлу, колубуздан келишинче элибизди колдойлу, жерибизди колдойлу. Ошондуктан мен айтарым, Кыргызстанда азыр оор кылмыш кылып, Кыргызстанды 30 жыл бою уурдап, тоноп келген биздин бийликтеги коррупционерлер беймарал басып, беймарал жүрүшөт. А эмне себептен биздин президентибиз, Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев, андан кийинки мына өзүңөр көрдүңөр Кыргызстан үчүн эң көп иштерди кылган Курманбек Салиевичтер сыртта жүрөт. Эмне? Булар ошол азыркы жүргөн коррупционерлерден дагы өтө коркунучтуу душманбы. Андай болушу мүмкүн эмес. Биздин тарыхыбызда билесиздер, эң жакшы эл башчыбыз Исхак Разаков ушундай саясий интригалардын артынан чет жакада жүрүп, чет жакадан көз жумуп, ошонун сөөгү кийин эгемендүүлүк алгандан кийин Кыргызстандын тергесине алып келген. Ошондуктан мен дагы мына көп жердеги мекендештердин, аксакалдардын оюн билгизип, биздин туңгуч президентибиз Аскар Акаевдин, андан кийинки президентибиз Курманбек Салиевичтердин Кыргызстан жергесине келип, ошол жерде колунан келишинче акыл, насаатын, тажрыйбасын айтып, элибиз менен бир болушун болот деген күндөргө Кудайым буйрса ошол жеткизсин. Ошондой биздин оюбуз, ниетибиз бар. Урматтуу жекендештер, ушул бүгүнкү окулган Курандардын собу, бүгүнкү окулган дуалардын собу ошол Баткендеги өтүп кеткен батырларыбыздын арбагына тийсин. Жана баарыбыздан үмүткөр болгон, баарыбыздан туугандарыбыз өтүп кеткен туугандарыбыз бар. Ошолордун арбагына тийсин, ошолордун жаткан жерлери жайлуу болсун. Ошондуктан урматтуу мекендештер, баарыңыздарга рахмат. Дайым биримдикте, ынтымакта бир болойлу. Ооба. Келечекте Кыргыз эли эң жакшы жашоого жетсин. Өлкөбүз өнүгүп, эң өнүккөн өлкөгө айлансын. Рахмат баарыңыздарга. Assalamu alaikum, урматтуу жерлештер. Ушул адамга, Курманбек Салиевичке чоң рахмат айтабыз. Потому что өзү бул жерде болмаса да мен өзүм 3-4 жол келишим. Өзү узакта болуп, элин унутпастан, жерлештерин унутпастан ушундай азиз күндө бизди топтоп, насындырып, Куран окутуп, ушундай азиз күндө топтошуна чоң рахмат. Мен ушул адамдын ата-энесине, тууган уругуна чоң рахмат. Өмүр узун болсун, каерде болсо дагы тынч болсун. Рахмат ушунга. Кандай ниеттер болсо, ниеттерге жетсин. Assalamu alaikum жамаат. Жогоруда аксакалдарыбыз бар сөздү айтып кетти. Мен эми өзүм эле кичине оюн кошуп коеюн. Курманбек Салиевичке чоң рахмат. Ошо 6 жылдан бери бизди унутпастан, биздин Екатеринбург шаарында унутпастан ушул жака келип ушундай бир иптарды кылып берет. Муну үчүн өтө чоң биз ыраазыбыз. Курманбек Салиевич дагы унутпаңыз, сизге ушул өмүр берсин. Ошонун катарында кечеги болуп өткөн окуя жөнүндө ошо. Мындан кийин ушундай окуялар болбосун. Биз өзүбүздө тынч болойлу, аман болойлу балдар. Бардыгыңарга денсаулык берем. Аман болуңар. Ар бир кыргыз мекендештерибизди көңүлүнө алып, Оз Ачарда ыйык орозо күндө баарыбыздар ушундай Оз Ачарлык уюштуруп, ушул чуркап жүргөн биздин өзгөчө агабыз бар, Асылбек Бакиев агабызга өзгөчө. Келиңиз сөз берели, жыйынтыктоочу жакшы сөз Асылбек ага. Келиңиз атайын, Минск шаарынан келген биздин агабыз. Жыл сайын келип ушинтип турат. Дайым көңүлүн алып, кабар алып. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, мекендештер. Силерди ушул чын жүрөктөн орозаңыздар менен куттаймын. Мына ушул азыр бир саат мурун Курманбек Салиевич менен сүйлөшкөм. Сиздерге чоң салам айткан, сиздерди ушул орозаңызга куттуктап, сиздерге жана үй-бүлөңүздөргө чын денсаулык, аманчылык каалап, бүт тилеген максаттарга жетсин деп каалоорун айтты.
Мына азыр айтып кетишти, ошол сөздөрүңүздөргө чоң рахмат. Аманатты жеткирип барам. Сиз биз мына азыр дагы телевизордон көргөндөй Құрмек Салиевич мектепти бүтүп эле Россияга кеткен. Россияда 5 жыл окуп, анан кийин 2 жыл Украинада армияда служба кылган. Андан кийин армиядан кийин сразу кайрадан Россияга барып иштеп, ушул бир нече жыл Россияда жүргөн. Анан кийин Кыргызстанга барып, элге кызмат кылып, мына бүгүн болсо ошол Белоруссияда 11 жылдан бери жашап келе жатат. Бул айтканым эмнеге? Құрмек Салиевич ошол сырттагы жүргөн биздин мекендештерибиздин тагдырын, ошол себебин жакшы түшүнөт, аны билет. Ошон үчүн мына 6 жылдан бери Россиядагы ошол силерди чогултуп жаткан себеби ошол бул деле бир себеп. Жакшылыктар болсун, рахмат чоң, дагы бир жолу чоң ыраазычылык билдирем. Келиңизден чоң рахмат. Орозуңар кабыл болсун, ийгилик каалайм, тынчтык болсун. Мамлекетибиз, Кыргызстаныбыз өнүксүн, аманчылык болсун, жакшылыктар болсун. Чоң рахмат силерге. Ассаламу алейкум. Туугандар, Алла тоолук туугандар, мусулман бир туугандар, орозоңуздар кабыл болсун. Өлкөбүздүн түштүгүдө болгон кайгылуу окуяларга Құрмек Салиевичтен кайгырды. Ошол бир туугандарыбыз, каза болгон бир туугандарыбыздын жараткан жайы жаннаттар болсун. Кырсыкта жабыртаткандар, жаракат алгандар, Кудай таалам ден соолук берсин. Сиздерге чоң салам айтты. Анан экинчиден, азыр Жакшекебиз айткандай, элге бийликке кайрылганы аябай жакшы болду. Баардыгыңыздар да сураштар, Бакиев качан барат деп. Құрмек Салиевичти бир гана сиздер эң гана бараттар. Чоң рахмат, орозоңуздар кабыл болсун. Биздин президентибиз Бакиев Алла разы болсун, 6 жылдан бери оз ачырат. Не тилесе, не ойлосо, ушул ойлоруна жетсин. Şu iki prezidentibizге тең кайра родинабызга барганга насип болсун Алла. Ошо баарыңыздарга рахмат. Анан кечеги кайгылуу күндөрдөн баткен жердештерге дагы кайрылгым келет. Өткөн аскер ийиндилерибиз, агаларыбыз жайы жаннат болсун. Ошол родинада кетти. Дагы эмне дейбиз? Ошол баарыңызга рахмат үшін келіп. Алла разы болсын. Баарыбыздан, жамаатыбыздан сак саламат биздин кубанычыбызды, биздин жылуу сезимдерибизди, биздин саламыбызды, биздин дуаларыбызды жеткизиңиздер. Жамаат